Сара жана Майклдын Хэллоуинге карата жасап жаткан чоң картон ашкабагы үчүн бир банка ачык кырмызы түстөгү боек керек. Сарада 5-2 банка кызыл түстөгү боек бар. Майклда 2-1 банка сары боек бар. Алар эки түстү аралаштырса, аларга керектүү болгон бир банка боек чыгабы. Демек, Сара менен Майкл Хэллоуинге өзгөчө даярданып жаткан учуру экен. Саранын банкасынын 5-2-синде кызыл түстөгү боек бар. Ал эми Майклдын банкасынын жарымында же болбосо 2-1 бөлүгүндө сары боек бар деп жатат. Биз сары түс менен кызыл түстү аралаштырсак, күрөң түс пайда болорун билебиз. Анда Сара жана Майклдын боекторун аралаштырып, бир банка боек ачык күрөң түстөгү боек ала алабызбы? Аны карап чыгабыз. Демек 5-2-ге кошуубуз керек 2-1-ди. 2-1-ди кошуп, бул жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасын эсептөөбүз керек. Бул жерде жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасын эсептөө үчүн алардын бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келип алуу керек. Себеби биринчи кошулуучунун бөлүмү 5, экинчи кошулуучунун бөлүмү 2. Анда бул сандардын жалпы бөлүмүн табуу үчүн аларды 5 жана 2-ни көбөйтүп алабыз. Себеби 5 менен 2 өз ара жөнөкөй сандар. Алардын көбөйтүндүсүн эсептесек, ЭКЖБсын тапкан болобуз. 5ке 2-ни көбөйтсө 10го барабар. Демек, жөнөкөй бөлчөктөрдүн бөлүмүн 10го тең деп алабыз. Биринчи жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмү 10, экинчи жөнөкөй бөлчөктүн дагы бөлүмү 10. Алгач, бул сандарды визуалдуу түрдө дагы көрсөтүп алалы. Бул жерде 1 бүтүн, ал эми бул экинчи бүтүн, экинчи сан үчүн болсун, жана визуалдуу түрдө дагы алардын суммасын эсептеп алалы. Суммасын эсептейбиз. 5-2, бул жердеги бүтүн 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Аны алгач, 5 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Бул 1 бүтүн, жана аны 5 бирдей бөлүккө бөлөбүз. 1, 2, 3, 4, 5. Жана 5-2-ни көрсөтүү үчүн 2 бөлүгүн боеп коебуз. Ал эми экинчи бүтүндү дагы карайбыз. Бул 1 бүтүн. Анда биз 2-1 бөлүктү көрсөтүүбүз керек. Тең ортодон бөлүп алабыз. Жана бул бөлүгү бизге 2-1 бөлчөгүн берет. Анда бул нерселердин чоңдуктарын биргеликте кошуп эсептөө үчүн аларды бирдей бөлүктөргө бөлүп алуу керек. Же болбосо аларды жалпы бөлүмгө, бул жерде дагы айтып жатканыбыздай, жалпы бөлүмгө алып келип алабыз. 5ти канчага көбөйтсө 10го барабар болот. 5ти 2ге көбөйтсө 10го барабар. Демек, бул жердеги жөнөкөй бөлчөктүн алымындагы санды дагы 2ге көбөйтүп алабыз. 2-ни эгерде 2ге көбөйтө турган болсо, ал 4кө барабар. 10дон 4. Эгерде визуалдуу түрдө көрсөтүлгөн бул бүтүнгө дагы карай турган болсок, ал негизинен 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн болчу көк түстө. Аны 10 бирдей бөлүгүнүн 5-2 бөлүгүн боегондо биз 1, 2, 3, 4 бөлүгүн боегон болдук. Демек, ал дагы азыркы учурда 10дон 4кө барабар. Ал эми экинчи кошулуучуну карайбыз. 2-ни 5ке көбөйтсө, ал 10го барабар. Демек, көбөйтүп алабыз 5ке. Анда алымындагы санды дагы көбөйтөбүз 5ке. 1ди 5ке көбөйтсө, ал 5ке барабар. Бул жерде визуалдуу түрдө дагы бүтүнүбүздү, ал негизинен 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн болчу, аны тең ортодон бөлүп, биз 2-1 бөлчөгүн көрсөткөндө, анын 1, 2, 3, 4, 5 бөлүгүн боелуп калган болчу. Демек, бул жердеги бүтүндөрдүн, бүтүн нерселердин бөлүктөрү дагы азыркы учурда бирдей. Демек, 10дон 4 жана 10дон 5 сандарынын суммасын эсептейбиз. Анда бул жерде жазып алабыз, алардын суммасы барабар. Бөлүмдөрү 10 болгондугу үчүн ал 10 боюнча калат. 2 бөлчөктүн бөлүмү тең 10 болгондугу үчүн 10 боюнча калат. Ал эми алымындагы сандардын суммасын эсептейбиз.
4 кошуу 5. 4 кошуу 5. Бул жерде визуалдуу түрдө дагы көрсөтө кетели. Анда бир бүтүндү дагы алып алабыз. Биз ошол эле бүтүндү алып алдык. Демек бул бүтүн азыркы учурда негизинен 10 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Демек бул бүтүндүн алгач 4 бөлүгүн бул түстө боюп алабыз. 1, 2, 3, 4. Андан дагы биз дагы 5 бөлүгүн дагы сары түстө боюп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Азыркы учурда бул бүтүндүн 10дон 9 бөлүгү боелуп калды. Демек бул жерден сумманы дагы айта турган болсок, демек сумма 10дон 9га барабар. 10дон 9га барабар. Биз аны визуалдуу түрдө дагы көрсөттүк. Демек Сара жана Майклдын боектору бир банка боекко жетпей калды. Себеби 10дон 10 болгондо бир банка боекко барабар болмок. Ал эми азыркы учурда ал 10дон 9га барабар. Демек аларга ачык күрөң түстөгү боектон бир аз жетпей калат. Же болбосо ушул эле амалды бул түрдө дагы аткарып көрсөк болмок. Майклдын боегу банканын жарымын толтуруп жатат. Ал 2ден 1ге барабар деп бул жерде айтылган. Демек алгач банканын жарымын толтуруп алдык. Жана ага Саранын боегун кошуу керек. 5ден 2. 5ден 2 бир бүтүндүн жарымынан аз дегенди түшүндүрөт. Бул жерде дагы көрсөтүлгөндөй. Демек жарымга жарымдан аз нерсени кошо турган болсок, ал бир бүтүнгө барабар болбойт. Демек бул жерден дагы биз ойлонуп, алардын боегу бир банка боек чыкпай тургандыгын айта алабыз. Бирок так маалымат болуусу үчүн биз бул жерде берилген жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасын эсептеп чыктык.